коомчулукта жумушчу орун түзүлбөй эле налог чогултуу көбөйүп кетип атат деп атат. Негизи эле жумушчу орунду көбөйтпөй туруп налогду көбөйтүү кандай логикалуу элеби? Бул өзү логикага жатпайт. Мен башынан эле айтып турам. Бул туура эмес. Себеби деген биз мына азыр эми, конечно, налогду көбөйтүш керек, бюджеттти толтуруш керек. Анан кийин жанагы айлыктарды көтөрүш керек, аны көтөрүп атат. Ошон үчүн бюджет толтуруш керек деп ушул жолго барып атат да. Бирок бул экономиканын мыйзамдарына каршы келген нерсе да. Себеби деген, эгер бирдекени көбөйтөм десең, бюджетти көбөйтөм десең, экономиканын өнүгүүсүнүн эсебинен көбөйтүш керек да. Эгер экономика өнүксө, анда бюджет толушу ал өзү менен өзү эле толот да. Ошондуктан булардын концепциясы туура эмес да. Ошондуктан азыр өнүгүү жолуна түшпөй эле, жаңы рабочий, жаңы жумуш жайларды түзбөй, экономика өнүктүрүп эле, жаңы кирешелерди түзбөй эле налогторду алып атканы бул жанагы бар нерсенин жанагы ширесini сыгып аткандай эле болуп атат да. Бирок бул эме резервдер анча-мынча болгон болсо, мен ойлойм былтыркы 22-жылы резервдердин бардыгын уже толтуруп алды. Мындан бuyog'unda резерв жок. Бул мен ойлойм стратегияны кичине өзгөртүш керек да. Өнүгүү жолуна өтүш керек. Сиздин депутат катары байкооңуз кандай? Бизде былтыры канча жаңы жумушчу оруну ачылды? Маалыматыңыз барбы? Жок, андай маалымат жок менде. Анан муну көп деле биздин статистикага мен анча эле эме кылбайм да. Статистика деле моундай деп айткым келбейт. Себеби деген биздин статистика деле мындай айтканда сомнительный десек болот да. А так андай эмесин. Эми ачык айтканда, эгерде күчтүү бай мамлекет болобуз десек, сөзсүз түрдө салык ар тараптуу көтөрүлүш керек. Бирок биздин өкмөт баарысын жалпылап туруп эле бир көтөрбөй, этап менен өткөрсө жакшы болмок менин оюм. Бирок 1 жылбы, 3 жылбы, 5 жылбы аралыкта сөзсүз түрдө ошондой көбөйтүлгөн салыкка өтүшүбүз керек. Себеби өнүккөн өлкөлөрдү карай турган болсок, бизге салыштырмалуу бир нече эсе салыктын түрлөрү көп. Ошонун себебинен мамлекети байып, мамлекет кубаттуу болуп, ишкерлерге шарт түзүлүп атат. Бул эми биздин министрлер кабинетинин ошол эле салык кызматынын алдыга жылып аткан чечкиндүү кадамдары болсо керек. Былтыркы жылы мисалы өткөн жылдарга салыштырмалуу 2 эсе көтөрүлдү эле толтуруштуга. Быйыл талап дагы жогорураак койду. Мен ойлойм, ушу этап менен бул жерде бир гана айта турган нерсе, ишкерлерге туура түшүндүрүш керек, түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Кайсы бир деңгээлде аларга шарттар түзүп бериш керек. Ал эми негизи туура эле кадам. Жаңы жумушчу орундары түзүлгөндүгү тууралуу кабарыңыз барбы? Мисалы былтыркы жылга алсак, канча жаңы жумушчу орун түзүлдү эле? Сиздин маалыматыңыз барбы? Эми биз мисалы кечээ күнү эле көчмө жыйын менен ички өнөр жай, жеңил өнөр жай тармагын, текстиль тармагына кабар алып келдик. Эми менде статистика так жок, бирок күндөн күнгө жумуш орун түзүлүп, ошол эле бизге экспорттоочу товарлар көбөйгөнү байкалып атат. Эми албетте ал жерде мисалы биздин өзүнүн кыргыз жөнөкөй жарандар, кыз келиндер иштеп атыптыр. Мисалы биз кечээ күнү бир 5 фабрикага барып келдик. Ар биринде 500дөн 1,5 миңге чейин. Ал деле жакшы көрүнүш. Мурда эми мындан бир 3-4 жыл мурда андай нерсе жок болчу да. Байкалып атат өскөн. Эң негизгиси Кыргызстанда бюджетти көбөйтүү үчүн эле салыктын түрлөрүн көбөйтүү туура эмес. Биз жумуш орундарын куруп беришибиз керек. Ошол министрлер кабинетинин төрагасы эртең күнү бизге келип, жалпы жыйында жазгы тала даярдык иштери жөнүндө жана жалпы аткаруу бийлигинин өкмөттүн кылган иштери жөнүндө маалыматтарды берет. Бизде көп суроолор бар. Жана мыйзамдардын аткарылышы боюнча биз отчет алабыз. Ал эми налогтордун көбөйүп, ошо салыкты ишкана, мекеме ишкана ачылбай эле көбөйүп атканы туура эмес. Келечекте биз муну көбөйтүшүбүз керек. Сиздин маалыматыңыз барбы? Былтыркы жылга алсак, канча жумушчу жаңы оруну түзүлдү эле? Эми бул статистикалык маалыматтар бериле берет, кагаз жүзүндө кооз сөздөр сүйлөнө берет. Бирок негизи элдин жашоосуна киргенде биз чындыкты түшүнөбүз. Ошол себептен бир аздан жылыш болуп жатат, бирок биз өнүгүүнү
темпин көтөрүшүбүз керек. Салыктардын түрүн көбөйтүп атат. Ошо менен бюджетти толтуруп атабыз, экономиканы өнүктүрүп атабыз деп атат да. Жаңы жумушчу орундарды түзбөй туруп, ишкерлерге шарт түзбөй туруп экономиканы өнүктүрүү канчалык логикага туура келет? Билгенин кылсын. Билгенин кылсын. Абага да салык салсын. Көтөрөт кыргыз көтөрө берет. Жонуңду тилип алса дагы көтөрө берет. Артынан туз сейип койгон болсо ага да чыдай берет. Чыдап атабы, чыдай берсин, көтөрө берсин. Башка жолун таппаса, башка жолго акылы жетпесе, эмне кылып көтөрөт эми? Салыктар менен көтөрөт. Эмне менен көтөрсүн? Сиз башка кандай жолдорун сунуштайт элеңиз? Экономиканы көтөрүүнү. Мен сунуштабайм. Мен сунуштап отуруп ушул жерге келдим. Билгенин кылсын. Жок, сөзсүз түрдө бул жерден экономиканы бул жумуш орундары менен өнүктүрөт да. Бүгүнкү күндө Тилекташ бул сырттан келген мигранттардан келген акча менен 20-30% бюджет толтурулат да, Тилекташ. Ал эми сиз айткандай өзүбүздүн мамлекетте ушу жумуш орундары менен камсыз кылсак, бул абдан жакшы болмок да. Андай болбой аткандан кийин салыктын көбөйүшү боюнча да азыр мыйзам долбоорлор келип атат. Салык кодексинде карагандабыз, буюрса ошол жерде көп нерсе бар камтылат. Анан бул жерден туура маалымат бериш керек да, бурмалабай түз маалымат бериш керек. Ал маалыматты ушул мыйзам долбоору кабыл алып атканда же болбосо кабыл алынгандан кийин гана баа бериш керек да. Ага чейин көтөрүп салдын, азайтып салдып аны айткандан кичине алысыраак болуш керек да. Өзгөчө ушу базалык маалымат каражаттарына өкүлдөрүн менен Сиздин маалыматыңыз барбы? Мисалы, статистика боюнча алсак, канча жаңы жумушчу орун түзүлдү? Мисалы, былтыркы жылга алсак. Андай маалыматы менде жок. Бул боюнча өзүбүз дагы бир нече жолу суроолорубузду бергенбиз. Бирок так маалымат ала элекпиз. Эми баягы соода болуп ар бир жерде өзүңүздөр билесиздер, чоң партия менен бөлөк мамлекеттерден, ошол эле кошуна мамлекеттерден, Россиядан, Европадан алып келет да. Ошолордун баардыгын эми бүгүнкү күнү салык кодексин өзгөртүүлөрдү киргизгенине биринчи очередь ошолор үчүн кирип атат да. Анткени алар алып келет, вагондоп алып келет да, таратып ийет. Таратканда ошол кичинекей баягы соода түйүнүндөгүлөр налогун төлөйт, алар болсо эч кандай налогду төлөбөй, эң баягы каймагын алар шыпырып алат дагы, баягы сүтүн баягы соода түйүндөргө налогду салып коет. Ошон үчүн ошол эң биринчиден баягы шот фактура, ошол электронный деп ошол чет мамлекеттерден баягы чоң партиялар менен алып келгендерге